Кыргызстанда акыркы учурларда ишкерлерге болгон тоскоолдуктарды жоюу максатында көп аракеттер болууда, деди өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон иш сапары учурунда. Анын айтымында бүгүнкү күнү ишкерлик үчүн жетишээрлик шарттар түзүлгөн. Ишкерлердин каттоодон өтүү процедураларын 3 күндөн ашпагандай кылып жөнөкөйлөттүк. Аймактарда салыктын эң эле ыңгайлуу баасы көрсөтүлгөн. Жаңы баштаган ишкерликти 3 жылга чейин фискалдык органдар тарабынан текшерилбей тургандай кылдык. Мамлекет ишкерлерге жардам берүүгө милдеттүү жана аны ишке ашырат. Бул биздин мамлекеттик саясатыбыз болуп эсептелинет, деп кошумчалады Жээнбеков. Биз азыр ошол стратегиянын өзүндө ушу бир өнөр жайды биздин ишкерликке тоскоолдук болуп аткан бүт проблемалар чектетүү боюнча мына иш алып барып атабыз. Анын мына алгачкы жыйынтыктары мына азыр болуп атат. 31 октябрда Дүйнөлүк банк Doing Business 2019 деген докладын жарыялап, ишкерликке жеңилдиктер боюнча рейтингти аныктаган. Ал жерден Кыргызстан 1 жылда 7 тепкичке көтөрүлүп, 190 өлкөнүн ичинен 70-орунда. 2019 жылдын январ айында ошол кезде өкмөт башчы болуп турган Сооронбай Жээнбеков өкмөт ишкерликке жеңилдик боюнча рейтингте алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кошулуу максатын койгонун билдирген. Бул рейтингте Кыргызстан 2010 жылы эң мыкты көрсөткүчкө жетип, 41-орунду ээлеген. Булак Азаттык. Узап кеткен ай өлкөдөгү соттор үчүн оор болду. Каралган иштердин арасында күйөөсүн тирүүлөй өрттөп жиберген аялдын окуясы да бар. Спутник Кыргызстан агенттиги октябрь айындагы чуулгандуу соттук чечимдерди сунуштаган. Мас болгон киши келинчегинин биринчи никедеги кызын алдап, жыныстык катнашка барууга мажбурлаган. Бул ыплас аракеттерин 3 жылдан бери эч кимге билгизбей жасап келген. Кийин аял байкап калып, укук коргоо органдарына кайрылган. Сот эркек кишини 20 жылга эркинен ажыратты. Өз энесин бычактаган Эргул достору менен эс алып жүрүп, үйгө кеч келген 28 жаштагы уулун босоодон апасы тосуп алып, анын арак ичип алганын көргөндөн кийин уруша баштайт. Ошол маалда уулу бычакты ала калып, энесин төшкө жана курсакка бир нече жолу сайып жиберген. Канжалаган аялды дарыгерлер аман алып калган. Сотто эне мунун баарына мен күнөөлүүмүн, баламды кое бергиле деп суранган. Жабырлануучунун сөзүн эске алып, сот айыпталуучуну шарттуу эркинен ажыратты. Каргаша болгон күнү жубайлар арак ичкен. Бир маалда мас болгон үй ээси тамак жасап жаткан аялын ур тепкиге алып, ысык тамакты кичинекей баласынын бутуна төгүп жиберген. Ачууга алдырган келин бөтөлкөдөгү бензинди жолдошуна чачып туруп өрт койгон. Мунун баары балдарынын көз алдында болгон. Аял күйүп жаткан күйөөсүнө кайра муздак сууну жаба төгүп, кийимин чечип керебетке жаткырып, тез жардам кызматын чакырган. Бирок күйөөсү мас абалында ачкычты катып салганынан улам дарыгерлер үйгө кире алган эмес. Эркек түнү бою кыйналып, өзүн өзү өлтүрүүгө аракет жасаган. Ал жубайын айыптап, эмнеге мындай кылдың? Мен сага мынчалык жамандыкты эч качан жасабайт элем деп ыйлаган. Үйдүн ачкычы анын чөнтөгүнөн табылган. Эртең менен жабырлануучунун энеси келип, тез жардамды кайра чакырган. Бирок эртеси күнү киши каза болуп калган. Булак Спутник Кыргызстан агенттиги.